Барын алдың ба? Алып тұрмын. Ай, қошыналар, қандайсыңар? Жақсылар ба? Қандай тұрасыңар? Жақсы. Өзіңіз қандай тұрасыз? Ой, жақсы біз, Құдайға шүкір. Кечінде бош беріңер? Біз сілерді қонаққа шақырсақ бі дегенбіз. Жөн эле? Ой, жөн жай эле. Тиги акеңер ооруканадан чыкпады беле. Ошого эле жөн эле чай ичип коелу дегенбиз жок отуруп. Бошсуңар, анда күтөбүз кечинде. Мен тиги дүкөнгө шашып баратты беле. Макул, мейли барабыз. Бат эле достоп алгансың да? Үй албай, кошуна ал дейт. Кошуналар менен жакшы болсом жаманбы? Сонда. Кай, мен кеттим. Алло, Сады балам? Апа, қандайсыз? Чалған екенсіз? Жақшы балам, жақшы. Чалғам. Теге жайналар оштон үй алышыптыр. Көчүп киришти. Барып келели балам. Уктум. Жақшы болуптур. Барып койбосок уят балам. Сен бала бакыраңды кайненеңе таштап, биз менен барып келгиле. Апа, азыр жумуштамын. Ой, жумушуңду токтот. Билбейм эчтекеңди. Апа. Ой, билбейм эчтекеңди. Атаң нөөмөткө Кумтөргө кеткен. Сен бизди алып барып кел. Гүлайым менен Байрани эчити бар беле, барып келебиз. Аракет кылайын, апа. Аракет кыл балам. Барып келели, уят. Анан бараарда мен сага чалам. Болуптур балам, жакшы. Ооба, буйрса. Мындай кылалык. Мен тааныштырып коеюн. Анткени баары бири-бирибизди тааныбайбыз чүгөр бар. Бул төрдө отурган менин бир тууган агам, Алымбек аты.
Четинен бул жердеги болсо Кубат биздин көчөнүн шоопуру Ош Бишкек жолунда каттайт. Бирдеме болсо ушуга кайрыласыңар. А бул эжекем мындан дагы керек. Аты Жылдыз. Бул жерде комоктун ээси. Народный деп койсо. Ооба. Жакшылап сүйлөшкүлө. Бияк болсо биздин бизнес-вумен эжекебиз. Сапча деп коебуз эжеке. А бул силердин ар жагыңар деле эжебиз, кошунабыз Сайыр эже. Бул Аны мен тааныштырып коеюн, ооба. Рахмат келгениңиздерге. Атайын ушул дарыланып чыгып, ана кичине кошуналар болуп чай чемек ичип коелу деп. Анан кийин бул кошуналарды да чакырып койдум, биз менен чогуу тааныш болсун, киришип чыгышып туралы дейм, кошуна болгондон кийин. Анан кийин аты болсо Толкунбек. Толкунбек болсо башкы инженер болуп иштейт экен. Бир чоң компаниялардын биринде. Жанындагы Айдай сулуу болсо Толкунбектин жубайы, келинчеги, аты Жайна. Жайна өзү дарыгер экен. Анан кийин азырынча эгиз сон балдары бар, тигил үйдө уктап атат. Азырынча декретте экен Жайна. Ошо эми келгиле алып отургула, сүйлөшүп мына таанышып деги болуп калдык. Жеңеңерде болсо бул көчөдө BBC деп тамашалап койшат. Жаңылыктын баары ушу жеңеңер биле. Кошуна болгондой. Тамаша келе алып отурбайсыздар. Чайдан чыгып келген. Өлүмүш болуп. Алай. Эгиздерге аттарыгин сон менен сон канча ачып калышты. Бирден өтүп калды. Жакшы. Ой, Зинат келе кой. Жылдыз, ал өйдөрөк, коноксузда. Бираз шоу. Эч нерсе эмес, келе кой, кел. Бул сулуу кыздын аты болсо Зинат. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Зинат деген чоң сүрөтчү. Көрүп турсуңарбы? Жакында эле бир конкурстан баш байгени алдыңыз окшойт, э? Ооба. Жакын арада эле келдим ушул. Бала ыйлап калды азыр, биз баланы алып келе калчу. Кодко айтканда 5 литр кымыз ала кел десем, 5 литр алып 10 литр ала келбейчи. Оо, десем. Акчасын деле берет элем. Кымыз. Кел кымыздан. Жок. Же беркиндейнен. Ай, кайчы тамашалап. Келиңиз, мого бөксөрөк кыл. Ойгонуп калышкан турбай. Ай, көз тийбесин. Сонун балдар. Ооба. Толкунбек, силер кантип таанышып калдыңар? Ошол тууралуу сүйлөшүп отурбайлы? Ой, Жайна көз бир айылдан болобуз да. Бир мектепте да чогуу окуганбыз. жерден турбайсыңарбы? Ой, балалык тоок сүйүңөр аны ушинтип чоң сүйгө айланган. Тоок сүйүү, мүндүк сүйүүгө деп койбойсуң. Ай, алла алып отургула. Негизинен эгиз баланы ар бир эне эле төрө бербейт. Ооба, туура. Силерге насип этиптир, бактылуу болуңуздар. Бактылуу экен, ооба. Ооба да, эгизге дагы баягы ыйык деп коет го. Ой, карабайсың, ата энесин тамак жеп алсын, ата нийлебай отурган. Сүйлөшө турган сөз калбай калды окшойт, э? Башка түгөйлөр мүгөйлөр деп эле. Негизи жасак эле сүйлөгөн адамдар жага бербейт мага. Адамдарды билип билбей туруп мактай берген эмне кереги бар дейм турабы? Биринчи жолу көрүп туруп адамдын жакшы жаман экенин каяктан биле аласыңар? Кел, эме Сонун экен кымыз. Чоң рахмат. Кайшында оорубаңыз, э? кечирип койгула. Зинат. Эркектер кызык элесиңер, э? Эмне болуп кетти? Унчукпай койсок, көрбөй калды, билбей калды деп ойлойсуңар. Мен биринчи жолу Ошко келгенде жанымда турган аялды Зинат экенин сезгем. Ошондо эмне деп айттың эле сен мага? Аяшым дедиң беле? Көрсө, аяш карындашым турбайбы? Ошондо Зинат менен соо эмессиң деп турасың. Соо болсоң эмнеге тааныштырган жоксуң? Эми тааныштырмакмын да бага келгенде.
турмуш кура электе эле экөөңөрдүн мамилеңер жакшы болчу. Ошондо да тааныштырган эмессиң. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деген мына ушул. Койчу Жайна. Эмне эле болуп атасың? Мамилеңер түз болсо, эмнеге бүгүн бири-бириңерди тааныбагандай болуп отурдуңар? Эгерде Керме кашыжы айтпаса, мен Зинат экенин билбейт дагы болчумун. Жайна кайдан айтпачы? Экөөңөрдүн ортоңордо бир нерсе болгон үчүн уруштуп отуруңар да. Акыры кызганычынан чыдабай жарылды. Ошондойбу? Жайна, сен Зинатты билбейсиң. Ал экөөбүз жүз карашпай калганбыз. Качандан бери? Милицияларда эле сурап аласың. Жайна, менин жүрөгүмдө бир эле адам орун бар. Ал сенсиң. Таарынбачы эми? Assalamu alaikum. Зинат жок эле. Кайда кеттилер? Билбейм кайда кеткен. Менин арстандарым. Кына айткылачы, эмнеге мынча окшошсуңар? Эргешбаев боюнча далилдерди топтоп бүттүм. Сенде мындай так маалымат барбы? Адашып калбайбызбы? Жок. Бизге далил керек. Далил бар. Ал курулуш материалдарын урдагынан тышкары өзүнө үй курдуруп атат. Сүрөт, видео мына ушул жерде. Биз баары бир өз көзүбүз менен көрүшүбүз керек. Сен анын үйүн билесиңби? Ооба. Кеттик. Сен экөөбүз кийин сүйлөшөбүз. Машина. Жана сен айткан үй ушул? Ооба. Мына карабайсың.
Тезден милицияга арыз жазуу керек. Бул акмакка кылмыш иши козголсун. Шашпай тур сен. Мол 3-4 этажда кайра бир сыйра текшерип чыгыш керек. Чоңуз, каска кийип кириңиз. Мага кечирмеңиз. Тур иште. Кандайсың? Жакшы. Өткөндө үйүмө келип кеткен турбайсыңбы? Тайкем айтты. Ооба. Көргөнүмө кубанычтамын. Аялың көзүнчө анча кубанган маселең го. Эми сен Макул. Кандай жүрөсүң, өзүң жакшы жүрөсүң? жакшы. Баса, сүйүнчү. Алсын. Мен маданияттын мыкты кызматкери намын алдым. Куттуктайм. Толкунбек, өткөн кеткендерди унуталы. Мен күнөөлөнөм негизи. Сени да кыйнап койдум. Жок, Зинет. Тескерисинче мени кечирип койчу. Анда күнөөңдү жууп, куттуктап келип кет таби. Макул. Жумуштан кийин. Kızım, kүйөө бала азыр келбейт го. Кеч дагы болуп калды. Биз жолдон чарчап келдик. Кичине эс алалы. Эмне күндө ушундайбы? Эртерээк кел деп айтпайсың? Эртерээк кел деген кишини кара. Ой, мен мынчалык кечикпейм го? Ой, койчай. Сени өмүр бою күтүп жүрүп өтмө болдук го. Эми абам силерди багам деп жүрөт да. Ошентип койчу. Негизи Толкунбек эртеле келет болчу. Бүгүн жумушунда кармап калды окшойт. Тамаша. Биз да чарчадык. Эртең толтура жумуш бар. Жат эс алалы. Уамго менин жумушта эле басып жүрөт, арыктап да кетти. Жеңе жакшыраак тамак берсеңиз болот. Ай, жакшы кармаш керек буну. Костюмдарым батпай калды. Ака жатабыз. Иштик. Азыр даярдап койгом. Мен иштин, апаңдар иче берсин. Жат эс алайынчы. Биз деле иштик. Аялыңды көрдүм базарда. Жайнанабы? Дагы башка аялың бар беле? Жөн сүйлөчү. Жайнаңды да соода кылып жүрүптүр. Анан? Ошол. Сүйлөштүң барбы? Жок. Мен байкаган жок. Муну атайын сага алгам. Аялың жакшынакай экен. Сулуу, акылдуу. Эми кантип таанышам? Кантип таанышам? Анын кантип карайсың? Анан балдарымды баламды кантип көрөм?
Зейнат, мен саған қанша айтамын. Ал сенің балаң емес. Мага жайна жагып калды. Анан баламды тарбиялашына мен каршы эмесмин. Жактырчу меселең го. Сырты жылтыраак, ичи калтыраак депти менен. Анда билчү эмесмин. Азыр болсо таанып калдым. Негизи сен аялдарга жолдосуң. Өзүң да кыпчып кеттиң, Kim? Karaç. Kim eкен? Чуркаган бойдон кетип калды. Алчы эмне бален ыргытып кетти. Кимге экен? Жайнагүлгө жашыруун. Беяныңки аңга качып атасың? Акымак. Күйөөңүздөн ажырабайм десеңиз, эртерээк аракет кылыңыз. Булайымдын аты Эсенова Зыйнат. Муну Жайнага бериш керек. Жайнага берип анын үй бүлөсүн бузайын деп атасың. Баары бир тең. Толкунбек бир теңде ичилеңиз. Мына мактаган күйөө алаңыз. Шүк десе. Силер баарыңар өз калыңар менен күйөөгө тийдилер. Эч ким силерди мажбурлап узаткан эмес. Апа, сиз кечирсеңиз да биз кечире албайбыз. Эми бул жакта бойдок жүрсө жүргөндүр. Ошону сөз ырбатыш керекпи? Жайнанын үй бүлөсүн бузуп, 3 баласын сен багасың. Анан муну билип туруп Жайнадан кантип жашырабыз? Кереги жок мындай деп атам. Макул. Айтып коеюн азыр. Кандай отурасыңар? Жакшы. Божурап сөзүңөр бүтпөйт абы. Ооба. Апа, Толкунбек чалды. Түштөн кийин силерге ошто көрсөтүп келейин дейт. Толкунбек балдарды каралашабыз ага. Ой, ал менден өткөн мээримдүү түндө ойгонуп калышса, туруп мага жардам берет. Мен ага караганда мерезирге окшойм. Койчай, андай деле көрүнбөйт го. Ти абаңга чалчы. Бошоду бекен? Жеңеме чалдым, бир аздан кийин бошоп калабыз деди. Бала эле кандай болду? Карачы балам. Азыр карап келейин. Апа, болду. Бул жөнүндө эч ким билбесин. Эч кимге айтпагын. Бул документтерге жасалма. Кабыл албайм. Сүрөттөр боюнча эмне дейсиз? Ал фотошоп. Макул, анда биз сүрөттөрдү экспертизанын жыйынтыгы менен сизге далилдеп беребиз. Бирок ага чейин сизди алып кетүүгө милдеттүүбүз. Барбайм. Барбайм, далил жок. Мен далилди дагы бир жолу айтып атам сизге. Тергөөнүн жүрүшүндө биз сизге баардыгын далилдеп беребиз. Жүрүңүз. Бара албайт экенбиз. Алла. Бара албайбыз. Кой бергиле дейм, Кой бергиле. Акбар Саттарович. Толкун сага көрсөтөм. Кыңырыш 40 жылда билинет деген ушул да. Мына ушундай кудагый. Жайнам деп эле
Жакшына кайра жүрчү эле. Буга эмне болуп кеттими? Тула калдым. Эми муну Толкунбектин душмандары же экөөнүн бактысын көрө албаган бирөөлөр эле жасады деп ойлойм. Бирок сиз бала менен сүйлөшүңүз. Эгер бул кат менен сүрөттөр Жайнага жетип калса, чоң чыр чыгат. Сүйлөшөм Кудагай. Шашпай турсун. Жайна кичинесинен намысчыл кыз. Кудагай, мен эртеңден албай эле жолго чыгайын анда. Сиз камсанабаңыз. Ошентиңиз. Мен дагы шаарда көп тура албай эле келе бердим. Сиз менен кеңешип, анан бир тыянак чыгарайын деп ойлодум. Рахмат Кудагай, рахмат. Эми бузулганды түздөчү, үзүлгөндү улаачу мынакей экөөбүзбүз да Кудагай. Бирибиз кыз туудук, бирибиз уул туудук. Бизде эмне айып? Биздин каалаганыбыз эле экөөнүн бактысы. Ооба да. Кына Кудагай. Үсөндүн Асанга окшошуп баратканын байкадым. Жайна менен сүйлөшө алган жокмун. Сиз сүйлөштүңүзбү? Ал жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Жайнам өзү акылдуу эмеспи? Ниетибиз түз болсо, жараткан бизди баарыбызды ушундай окшош кылып коет экен апа деп. Мени ушундай тынчтандырып койду. Ооба. Ой жаратканым. Эки балага ынтымак, ырыскы, абийир бере көр. Айтканыңыз келсин Кудагай. Эмне? Ичин ачып кара, анан көрөсүң. Эмне ким берди? Кайненең. Кайненеме ким берди? Жайнабы? Жайна каяктан бермегиле. Ал билбейт эчтеке. Дагы жакшы. Ошо кайненеңдин колуна түшүп калганына сүйүн. Кайненең өзү акылдуу, кыракы киши. Эгерде башка бирөө болгондо эч акыл ызы чугулуп, жаңжал чыгармак. Апа, бул деген фотомонтаж, ишенбегиле. Кайдагы монтаж? Сен эмне бизди жаш бала көрүп атасыңбы? Эсиң барда этегиңди жап балам. Бул каяктагы Зинат? Эсенова дейт, жанагы Эсендин кызы ғой, Мен дүгөрөйүн шуркуятсы. Апанын күнөөсү жок. Бөтөн жерде болгондон кийин таанышым катары эле колдоп коем. Таанышың болсо, карындашың катары колдосоң анда ап келбейсиңби бизге? Биз деле таанышалы, сүйлөшөлү аны менен. Жайна деле көрсүн. Анта албайсың анда эмне башымды ортотосуң? Көп мени менен акыйлашпай, эсиң барда этегиң жыйдагы Жайна кызымдын башын аптабай жөн жүргүнүң. Ушунчаңда бүтүргүн токтоткунуң. Балким баары сен айткандай болушу мүмкүн, Толкунбек. Биз сенин жеке турмушуңа кийлигише албайбыз. Бирок ар бир документте сенин колуң турат. Ошол документтердин кийинки материалдардын баардыгы сенин колуң аркылуу келип отурат. Бирок ал материалдардын бирөө да бизге түшкөн жок. Биз күнбөгө мындай нерсеге көз жууп кое албайбыз да. Барсатарыч муну ким кылганын сиз жакшы билесиз да. Билебиз. Эргешбаев үчүн сага чоң рахмат. Ошол нуурлар өзүнүн жазасын алыш керек. Бул үчүн биз сага ыраазыбыз.
Анан эми биз Мурат байкем экөөбүз сүйлөштүк. Сага кылмыш иш ачылбайт. Бирок кандайдыр бир жоопкерчиликти алышың керек. Түшүндүм. Толкунбек, сен мындай кыл. Өз каалооң менен арызыңды жазып кой. Муну ким кылышы мүмкүн? Билбейм. Жумушумда аз тоскоолдуктар болот. Мени аңдыгандар көп. Анда байлаш керек экенбиз да. Токтотушубуз керек, Зинат. Муну кылган адам жөн турбайт. Жайнага жөнөтө турган болсо, ал көтөрө албайт аны. Менчи. Мен көтөрө аламбы? Өлүүнү да, тирүүнү да ошондойбу? Мен жайнаган артык сүйбөсөм да кем сүйбөйм. Койчу сүйүн. Сүйүн угузбачы, Зинат. Мен үй бүлөлүү адаммын, мен балдарым бар. Керек болсо ошондой баланы мен да сага төрөп бергем, Толкунбек. Анан эмне кыл дейсиң? Сен айтканын баарын эле аткарып келатам го. Мени да ойлоп койчу. Ошондо жайна мен ажырашып, балдарымды таштап, сени ал деген тасыңбы? Ошентейинби? Мен сенин аялың менен ажырашып, балдарымды таштап кет дегеним жок. Бир гана мени да түшүнүп койчу. Жок. А бирибиз төгүл электе коштошолу болду. Мейли. Сен тынчыңды албайм. Бирок мен бир суранычым бар. Жок дегенде, мага бир жумада бир келип турчу. Мен сенсиз жашай албайм, Толкунбек. Жок, анта албайм. Анда бир айда бир. Бир жылда да бир келе албайм, Зинат. Болду, жетишет. Зинат. 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 Аччы көз. Зинат. Зинат. Жакшы. Балдарымды карап тура аласызбы? Тынччылык эле, эмне болду? Карап туруңузчу. Толкунбек жок беле? Жок болчу. Мейли, мен бат эле келип калам. Макул дейм, карап турайын. Ой, жандычы. Тиги тамактарын берип койдуңбу? Ооба.